Биздин бүгүнкү тема адам коому жана биосфера. Адам коому бул адам коому биосферанын турундусу. Тирүү организм катары биосоциалдык кубулуш катары адам коомун биосферадан ажыратууга таптакыр болбойт экен. Анткени адам коомун биосферадан ажыратууга таптакыр болбойт экен. Алардын бири-бири менен байланышы, бирине бири көз карандылыгы эң эле терең. Биосферанын тагдыры, анын сакталышы жана өсүп өнүгүшү бул адам коомунун мындан аркы дагы биосоциалдык эволюциясынын негизги шарты. Бул талашсыз аксиома, анткени бул далилденген нерсе. Адам коому менен жаратылыштын бири-бирине болгон байланышын бир нече этаптарга бөлсөк болот экен. Анын эң биринчи этабы бул палеолит деп аталат экен. Палеолит деп аталат экен. Бул алгачкы коомдогу адам баласынын жаратылышка тийгизген таасирин биз палеолит дейт экенбиз. Алгачкы коомдо адам баласы аңчылык жана даярылган мөмө жемиштерди чогултуу менен гана чектелген. Демек, палеолитте адам баласы аңчылык кылган экен. Ошондой эле мөмө жемиштерди чогулткан. Мөмө жемиш чогулткан экен. Ошондой эле ал даяр болгон мөмө жемиштерди чогултуу менен чектелиптир да. Ал мезгилди бул биз биогендик же адаптациялык мезгил деп да койсок болот экен. Муну биз биогендик же болбосо адам баласынын жаратылышка адаптацияланышы десек болот экен. Адаптация мезгили десек болот экен. Анткени адам баласы жаратылыштан ажырабай, анын закон ченемдүүлүктөрүнө дээрлик толук көз карандуу болгон да. Демек, бул мезгилде адам баласы жаратылыштын закон ченемдүүлүктөрүнө толугу менен баш ийген. Бирок окумуштуулардын маалыматтары боюнча ошол мезгилде эле адам баласынын жаратылышка тийгизген таасири байкалган. Мисалы, мамонттарды, зор бугуларды, жүндүү кериктерди тукум курут кылып жок кылган да. Анча-мынча болсо да мына ушул мезгилдерде адам баласы мамонттарды бизге белгилүү жок кылган экен. Аңчылык кылуу менен. Экинчи этабы агрардык этап деп коет экенбиз да. Бул эмне менен башталган? Мал багып, жерди пайдаланууга жеткен мезгилде адам баласынын жаратылышка болгон таасири арта баштаган да. Демек, биринчи этабында адам баласы аңчылык менен оокат кылса, азыр болсо экинчи этабында агрардыкта адам баласы мал бага баштаган. Мал баккандагы жерди иштете баштаган. Токойлорду кырка баштаган. Башкача айтканда, токойлорду кыя баштаган. Шалбаларды айдап, малдын сабанын көбөйтүп, жайыттарды ыксыз пайдаланууда далай жерлер таптакыр табигый өсүмдүктөрүн жок кылган. Демек, жайыттарды пайдалана баштаган. Агрардык мезгилдин аягында деңизде сүзүү иштери күч алган. Демек, ушул эле мезгилде деңизде сүзүү башталган экен.
Ал эми бир ири жел кемени куруу үчүн 400дөн ашык тандалма эмен, туп, жыгач талап кылынган. Мисалы үчүн Испанияда жеңилбес армаданы түзүшкө 500 000 ашык тандалма эмен дарагын кыркып, капталдарды жылаңачтап, кийин алар эрозияга учурап пайдалуу жерлердин катарынан чыккан. Акырындап өнөр жайдын өсүп өнүгүшүнүн натыйжасында адам коомунун жаратылыш чөйрөсүнө тийгизген таасири такыр башкача жаңы белгилерге ээ боло баштаган. Кен байлыктар казып алына баштаган. Кен байлыктар казылган. Металлургия өнөр жайы түркүрөп өсө баштаган. Күйүүчү заттарды пайдалануу энергиянын өндүрүшүн бир нече эсе арттырганда, биосфера дагы бул мезгилде биосферага адам баласынын химиялык жактан таасири кескин өзгөргөн да. Бул мезгилдин баштапкы этабында жаратылыштын ийгичтик касиетине байланыштуу биосферанын экосистемалары адам баласынын таасирине чыдап келген. Башкача айтканда, эгерде адамдар токойлорду кыркса, анын ордуна кайра жаңы токойлор өскөн. Бирок агрардык этаптын аягында биосферанын экосистемалары адам баласынын таасирине чыдабай калгандагы экологиялык проблемалар чыга баштаган. Үчүнчү этап бул индустриалдык этап. Индустриалдык этапта эмненин натыйжасында өнүгө баштаган? Илимий техникалык революциясынын натыйжасында, демек, бул жерде ИТР өнүгө баштаган. ИТР өнүгө баштаган. Анын натыйжасында адам баласынын жаратылышка тийгизген аракеттери күчөй баштаган. Алар экологиялык проблемалар жаңыларын туудуруп, эскилерин курчутту. Мисалы, целлюлозанын керектөөнүн арташы, токойлордун аянтынын азайышына, нефти, көмүр, газ жана башка отун ресурстарды пайдалануунун артышы абадагы көмүр кычкыл газынын көбөйүшүнө алып келген. Демек, бул жерде абада СО2 көбөйө баштаган, көмүр кычкыл газы көбөйгөн. Мындай тенденция сактала берсе, жердин жылуулук балансы бузулуп, парниктеги натыйжалар пайда болуп, уюлдук мөңгүлөрдүн эришине, ал океандын деңгээлинин көтөрүлүшүнө, акырындап жер бетинде ойдун жерлерди суу капташына алып келет экен. Демек, СО2-нин көбөйүшү эмнеге алып келет экен? Эң биринчи кезекте бул парниктик эффект пайда болот экен. Парник эффектиси пайда болот экен. Парник эффектисинин натыйжасында эмне болот экен? Уюлдук мөңгү эрийт экен. Уюлдук мөңгү эригенин натыйжасында эмне болот экен? Ал океандын деңгээли көтөрүлө баштайт экен. Океан деңгээли көтөрүлөт. Океандын деңгээлинин көтөрүлүшүнүн натыйжасында жер бетин, ойдун жерлердин баардыгын тең суу каптайт экен. Суу каптайт. Карагылачы, бир гана проблеманын натыйжасында артынан канча проблема келип атат. Адам коомунун биосферага тийгизген 4-чү этабы бул информациялык экологиялык этап. Бул азыркы мезгилде адам коому менен жаратылыштын өз ара аракеттери жаңы этапка, бул индустриалдык мезгилден информациялык экологиялык мезгилге өтүп жатат десек болот экен да. Анткени адам коому мындан аркы өндүрүштү кеңейтүү аракети жаратылыш ресурстарын чектөө эле экендигине, алардын кээ бир түрлөрү бирлеринин түгөнө баштаганына дуушар кылат экен да. Бул жерде эң негизги таасир жаратылыш ресурстарынын түгөнүшүнө алып келет экен. Түгөнүшүнө алып келет экен. Бул планетанын ресурстары чексиз эмес. Чексиз эмес да. Демек, адам баласы мына ушуну түшүнүш керек экен. Мындай шартта коомдун өнүгүшүнө, биосферанын динамикалык тең салмактуулугун бузбай, анын ресурстарын натыйжалуу пайдалануу, техниканын жана өндүрүштүн технологиясын биосферага зыян келтирбей турган багытта өнүктүрүү гана камсыз кыла алат экен да. Демек, бүгүн биз балдар адам коому жана биосфера деген адам баласынын биосферага тийгизген таасирлеринин этаптары менен тааныштык.